Садыр Жапаровго карата козголгон кылмыш иши саясий куугунтук. Муну менен бийлик улуттук лидерди шайлоого катыштырбоонун аракетин кылып жатат. Мындай пикирди анын тарапташтары митинг учурунда айтышып, Жапаровдун боштондугун талап кылышты. Жогорку кеңешке мурдагы чакырылышта депутат болгон Садыр Жапаров 2013-жылы Ысык көлдө кумтөргө байланыштуу нааразылык акциядагы башаламандыкка күнөөлөнүп, 25-мартта кыргыз-казак чек арасынан кармалып камакка алынган. Ага адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, ээн баштык, бийлик өкүлүнө күч колдонуу беренелеринин негизинде кылмыш иши козголгон. Бирок адвокаттары Садыр Жапаровго козголгон иште кылмыштын курамы жок дешүүдө. Бул баягы саясий буйрукма көрүнүп калды. Анткени башында эле кармалгандан баштап эле мыйзамды одону бузуу менен кармалып алып келишти. Мына эми азыр уже акыркы сөздөрү сүйлөнүп, жарыш сөздөрү сүйлөнүп, эми уже акыркы сөз калды. Биз азыр бир соттун адилеттүү чечимине гана адилеттүү чечим чыгарып берсе гана деп бир үмүттөнүп отурабыз. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери айрым күбөлөрдүн көрсөтмөсүн Садыр Жапаровго каршы бурмалаган. Мындай пикирин сотто көрсөтмө берген Эрланбек Өмүралиев деген жаран билдирди. Мына Эрланбек Өмүралиевдин Сөңкөлдө курултайды уюштуруучулардын бири ушундай показанияны Садыр Нуркожоевдун пайдасына эмес, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн пайдасына көрсөтүп берди деп. Чындыгында андай болгон эмес. Калыс деген аттуу жигит жанагы айтып бергендердин баардыгын тең мен болгону кайталап гана бергем. Ошо кайталап берип аткан сөздөрдүн баардыгын тең кесчүсүн кесип, алчусун алып туруп, анан Эрлан Өмүралиевдин атынан айтылып атат деген сөздөрдү гана эфирге чыгарып коюшкан. Аягында мен эл астында өзгөчө Садыр Нуркожоевдун алдында мындай айтканда ачык эле сөз чыккынчы болуп калгам да. Жактоочулардын айтымында 2013-жылда өткөн митингге байланыштуу 10го чукул адамга кылмыш иши козголуп, 40тан ашуун адам суралып, бирок бири дагы Садыр Жапаровдун күнөөсү бар экендигин далилдей алган эмес. Мындай учурда соттук иш кыскартылышы керек эле. Ага карабай сот мыйзамсыз уланып жатат дешүүдө. 4 жылдын ичинде 400дөн ашык киши суралды. 40тан киши ашык камалды. Ошондон бир киши да айткан жок. Садыр Жапаров бизди уюштурду, митинг уюштурду, же митингге акча берди, же Эмир Каптагаевди барымтага деп. Бир кишинин оосунан да чыккан жок. Сот жараянына белгилүү саясатчылар да катышууда. Ата журт партиясынын тең төрагасы Камчыбек Ташиевдин айтымында, ушул жылы болгон соттор кылымдын соту катары элдин эсинде калат дейт. Дагы башка маалдарда башка адамдар жүрдү. А бүгүнкү заманда, бүгүнкү күндөгү адилеттүүлүктүн символу, бүгүнкү күндөгү ушу кыйынчылыктан кыйналгандардын, акыйкаттуулукка, адилеттүүлүккө умтулгандардын кор болгондорунун башында Садыр турат да. Ошондуктан элибиз журтубуз ушул маселеге ушуга чейин ичтен көңүл буруп келсе, жүрөктөн көңүл буруп келсе, мындан ары бир ушуга коргоого дагы өтүш керек деген ойду айтам да. Жапаровго байланыштуу соттук териштирүү иштери аяктаган. 24-июлдагы жараянда мамлекеттик айыптоочулар Жапаровду 15 жылга күчөтүлгөн тартипте эркинен ажыратууну сураган. Анын алкагында оппозициячыл саясатчыга бүгүн акыркы сөз берилмек. Бирок сот катчысы жараянга келбей калгандыктан кийинки соттук отурум 2 августка жылдырылды. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь.